Өткөндө бир аксакал чалып, мото бизнесиңди токтот, кыргызга кереги жок нерсе деп атса болобу. Шаарда жүргөм, бир номер чалат. Алсам: "Кандайсың, Эралы?" дейт. "Жакшы, Кудайга шүгүр. Ассалому алейкум" десем: "Алейкум ассалам" деди дагы. Мен карыган кишимин. Ошол себептен сага ассалому алейкум деп салам берген жокмун деп атпайбы. Анан Куранды кайдан окуганды үйрөнгөнсүң дейт. Айттым: Катарда жүргөм, 4 жыл иштегем, ошол жакта жүрүп араб тамгаларын окуганды үйрөнгөм, Куранды чала окуганды билчү элем. Азыр Фархат устаздын онлайн курсунда махрач эрежелерин үйрөнүп жатам десем: "Кайсы университетти бүткөнсүң, кесибиң кайсы жумуштарда иштегенсиң" деп атпайбы. Национальный университетти бүткөм, 2 курстан баштап университеттин серверлерин, компьютер тармагын тейлегем, японский центрде иштегем, Катарда 5 жылдыздуу отелде ар кайсы бөлүмдөрүндө иштегем, дүйнөгө таанымал корпорациялардан сертификаттарды алгам, англис тилинде эркин сүйлөйм, Катарда жүргөндө бизнесмендерге переводчик болгом, алардан таасир алгам десем: "Жакшы, молодец" деди дагы. Анан ойлоп коем, ичимден негизи клиенттер мага чалганда муравейимдин тиги жери бузулуп калды, бул жери бузулуп калды, тигиндей запчасть керек деп чалышат да. Бул башкача суроолордон баштады деп ичимден кабатыр болуп коем. Анан муравей оңдогондо кайсы жактан үйрөнүп калдың деп атпайбы. Анан айттым: биринчиден Кудайдын берген жөндөмү болсо керек, экинчиден өзүмдүн кызыгуум, үчүнчүдөн кесибим дагы таасир берди окшойт деп атпайбы. Анан айтып атпайбы: интернет тармагын жакшы билет экенсиң, ошол жакта эле иштей бербейсиңби, колуңду май кылып эмне кыласың деп атпайбы. Анан мен туруп айттым эме депчи: Катарда жүргөндө бизнесмендерден катуу таасир алгам, анан Кыргызстанга келип бир нече бизнес долбоорлорун ишке ашыргам, азыр дагы элге жардам берейин деп, маселесин чечип берейин деп аракет кылып атам десем, айтат да эме депчи: Кытайлар өздөрүнүн муравейлерин Америкага алып барсын, Европага алып барсын, Кыргызстанга киргизбей эле койсун, кыргыздар эзелтеден аттын үстүндө чоңойгон, кыргызга кереги жок нерсе, зыяндуу нерсе деп атпайбы. Анан ичимден ойлоп коем, бул алжыган аксакал окшойт.